Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Ошколар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяккерлер, чабандыздар, балбандар, биз сиздерге бүгүн Ордолу Ош шаарынан салам айтабыз. Ордолу Ош шаарынан чыгалышта Бекзат чыгат экен, мына көчтүү атта, бою бийик, сыны келишкен тор атта кандай ат болду? Бекзаттан маалымат алабыз, сиздерге жеткирип өтөбүз. Мынакей өзүңүздөр байкаңыздар. Бекзат маалыматты берет туугандар. Мына бою, моюндарын байкаңыздар. Мүчөлөрүнөн тартып барайынчы. Бекзат, ассаламу алейкум. Алейкум салам, келиң ака. Келдик, денсаулыктар жакшы. Охо, моюндарды. Ооба ака, сласка чыгат ака. Сында сөз жок окшойт ана. Бүгүнкү чыгалыш бирок өтө күчтүү чыгалыш болот окшойт да. Күчтүү нерсе, мындай эле алыстан эле Сласка издегендерге. сынынан эле байкалып турат. Мына өзүңүздөр көрүп турсаңыздар керек туугандар. Сласка бул. Сласка ака. Европа. Европа. Документи менен ака бул доходасы. Документальный. Документальный ака мына. Отты көрүң ака. Ага. Отпу бул? Жок ака, тай ака. Мына. Тайбы? Тайла ака. Тишинен баштайлычы анда? Так. Так, жаныбар. Өтө азуу ака. Азабы? Мына. 2 жашар ака. 2 жашар. Кунан экен да Кунан. жаныбар, а? Мына паспорттору менен ака. Кана паспортун бербейсиңби? Келди. Так. Мына туугандар, менин колума документи келди. Кайман атымда биринчи бетини байкап, эми параметрлерин чогуу көрөбүз. Лайк басып туруңуздар. Кайман аты кличкасы бул жерде Аскар деп жазылыптыр. Экинчи бетин ачып көрсөтсөк, бул жерде параметрлери көргөзүлүптүр. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле пешенесинде кашкасы көрсөтүлгөн жана мурдунун үстүндө мына азыр ушундай туруп мына кашкасы туугандар. Мына үзүк кашка. Документинде көрүп турасыздар, паспортунда. Бул жакта эми туулган күнү көрсөтүлүптүр. 20.04.2020 породасына келсек, мына сласка экен туугандар. Мына ака, если бул фаршуй деген эмелер болсо, документи эме башканыкы деген болсо, мына атты кеңири көрсөтүп коюң ака. Паспортту салыштырып алып берет. Салыштырып алып берет ака. Жок, берки баягы параметрлерин экинчи бетин ачсаң, параметрлеринде көрсөтүлүптүр. Аттын Мына. Паспорту менен. Ооба. Бул ошондо минеле элекпи азыр, а? Азуу ака. Бул ака сал ара жогураак туруп калды да. Өзү мындай бир көргөнгө бир чоң эле ат көрүнөт го жаныбар. Бул Өзбекстанда Boeing деген ат бар го. Өзбекстандагы таанымал аттардын бири. Ака от ошонун копиясы экен ака. Копия Boeing'тин. Копия экен ака. Бирок 170 чыгат ака. Ашыгырак чыгат мына. бою 70. Меники ака 173 чыгат мына боюм. Мына. Менден чоң болуп турат. Атты ака эме кылыш керек пайда ака. Богу начар ака. Багыш керек. Багыш керек ака. Путу кол тазабы азыр? Путу колуна токтолойлучу эми мында туруп. Атайы Европадан алдырган адамда путу колуну аяк баягын карап, сынын карап, ошончо аттын тайдын арасынан терип келсе керек, э? Бул өзүңкү Бекзат? Ооба, өзүмө караштуу ака. Бул чото башка жака чакырыпсың, шаарга чакырыпсың бизди бул чыгалышта. Ооба ака, Оштон ака. Ош шаарынан чыгарып атабыз. Токточу мындай соорулардын. Аркаларын Үстү ака. жаман бийик го, мына камераны көтөрүш керек экен да колду сынып. 2 жашарлыгында ака бой 170 болуп атат ака. Бул дагы өсөттөн буйруса, Ака. Буну үйрөтүп эме кылсаң ака бул 4 жашка чейин 180 ака. күтүлгөн бою 180 экен да боло турган эми мындай буйруса. Мына көкөктөрүн караң. Дене мүчөлөрүнү мындай жакындан алып көрсөтөмүн. Бою бийик, сындуу. Мунусунда документи кана дегендерге документаль паспорту менен чыгат экен да. Эми мына азыр Бекзат кое турсаң, бул ордун эле турган окшойт да, кичинекеле тердеп кетти. Токтоп туруп ушундай. Мына өзүңүздөр көрүп турсаңыздар керек туугандар. Бийик, сындуу өспүрүм экен, кунан экен, болгону 2 жашта. Келечеги алдыда деп топ койсок да болот. Сына бирок карчыга мына карчыгалары моюнда узун экен жаныбар. Серини караң ака. Мына серини. Мына азыр токточу. Мына кабактарынан кулактарына чейин ар бир дене мүчөнүн ар бир эмесин тартайлычы мына. Моюндары, туяктары. Жалын алып коюштур эле да өзү ака. Ошого эме болуп калды.
Ата ошо карабасыбыз туруп калган да. Бастырчы мындай жамбаштарын көрүңүздөр мына. Европаны колдон чыгарбаңыздар мынакей Аскар кайманатында туугандар өзүңүздөр көрүп күбө болдуңуздар. Эми буну ысык болду көп жетелеп эле коем. Ордунда туруп калган нерсе болсо буга багыш керек экен, тарбияны бериш керек экен ошондо. Мына тайдын арыктыгын ака. Болду. Ака болду. Мойын эле келет го жаныбар узун. Жаланиям азыр ушуттап да үйрөтүп алып салсаң ака кечет да Кудай кааласа. Мына бийиктигин кара. Эми кыскача маалыматты бердиң Бекзат. Ден соолугу жеп ичиш кандай эми? Жеп ичиши ака законе ака. Жооп ака. Жеп ичишине ден соолугуна жооп. Ака Кудай кааласа ака. Азыр эми өспүрүм нерсе экен, мунун ден соолугуна жооп бересиң да сен. Ооба ака, эми ака бун. Эми ака сласкалар билесиз канча-мынча келе бербейт ака. Кымбат ака болгондо. Келгенде да кымбат келет. Жолун эле ошончо кетет дегин. Түшүнгөн адамга. Бекзат, баасыны канча дейсиң Аскардын? Аскардын. Ака. Кунандын баасы. Өзү ака 15 миң 12 миңден дешип атат кой көрүп атасыз. Буну жакын кылып эле айтабыз ака. Сата турган кылып. Сата турган акча зарыл ака. 8 миң доллар ака. 8 миң доллар. Кеми болот? Кем болот сөзсүз ака. Өзбекстан, Казакстан, эме Тажикстанга өткөзүп берип жолдору бар ака. Ошондо мен түшүнүгүм боюнча Өзбекстан, Казакстан, Тажикстандан чалышса доставка болот. Ооба, беги жалат ака ол жагынан. Биз алып чыгарылышыбыз эле айтабыз, өткөзүп беребиз деп. Эми буга жаңы көрүп аткандар ham бар экен да, өткөзүп беребиз деп. Документи берилеби, берилбейби? Билет ака. Паспорт менен сатылат, а? Лазым документин ака упал. Мынакей 2 жаштагы Кунан кайманаты Аскар болду. Ош шаарынан Бекзат өзүңүздөргө таанымал эле YouTube'дан аттарды чыгарып, шабылдатып, чаап сатып жүрөт. Көрүңүздөр, колдон чыгарбаңыздар. Эмне дейбиз эми, биз чыгарылышыбыздын акырында соодага береке берсин дейбиз. Европа издеп, Сласка породасында издеп жаткандар алып калыңыздар. Мына өзүңүздөр турушуну көрүп турасыздар, тик турат. Картинка да ака. Турушу сүрөт экен өзү жаныбар. Жамбаштарда дене мүчөлөрү, моюндары, кулак дегеле бардык дене мүчөсү келишип калыптыр. Бою 1.70 дагы өсөт. 73 деп атат, 70 өлчө боло берет ака. 70 өлчө боло берет. 70 өлчө боло берет. Мындан караң. Мындан. Болду эми. Соодага береке, биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.